Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен өздүк гигиена жөнүндө сүйлөшөбүз. Өздүк гигиена эрежелерин силер билесиңерби балдар? Анда көңүл бурабыз. Биринчи эрежеси: үйгө келгенде кийимдериңди алмаштыр. Биз мектепке барып келгенде, көчөгө чыгып ойноп келгенден кийин кийимдерибизди алмаштырабызбы? Эгерде бул эрежени сактабаган болсоңор, сөзсүз түрдө кийимдериңерди алмаштырууңар керек. Экинчи: ар дайым сырттан киргенде тамак алдындан, дааратканадан кийин колуңду самын менен жуу. Силер бир күндө канча жолу кол жуусуңар? Ушул эрежени сактайсыңарбы? Бул эрежени дагы сакташыбыз керек экен. Үчүнчү: бат денеңди жууп, таза жүр. Балдар, силер канча убакытта жуунуп турасыңар? Бат дегенде биз тез денебизди жууп, таза болушубуз керек экен. Төртүнчү: башка бирөөнүн тарагын, тиш щеткасын, сүлгүсүн колдонбо. Өзүңдүкү болууга тийиш. Силердин ар бириңерде өзүңөрдүкү барбы? Өзүңүздүкү болушу тийиш экен балдар. Бешинчи: тырмактарыңарды кыска жана таза кармагын. Балдар, тырмагыбызды карайлычы. Эгерде таза болбогон болсо, тез арада кыскартып, таза кармоого шашылышыбыз керек экен. Бул эрежени дагы сөзсүз түрдө сактаганга аракет кылгыла. Алтынчы: чүчкүргөндө, жөтөлгөндө оозуңду жүз арчы менен жап. Балдар, бул эреже биз үчүн абдан маанилүү. Биз эгерде бул эрежени аткарбасак, эмне болот деп ойлойсуңар? Сөзсүз түрдө бул эрежени да так сактагыла. Тазалык. Тазалык дегенде силер эмнени түшүнөсүңөр? Тазалык бул дагы өздүк гигиенага кирет. Биз өзүбүздү тыкан, таза алып жүрүшүбүз керек. Ал үчүн кийимдерибиз дагы дайыма таза жүрүшүбүз керек. Өзүңдү дайыма таза алып жүргөнгө аракет жаса дейт. Биз ушул эрежелерди сактайбызбы балдар? Сөзсүз түрдө сактообуз зарыл. Бөлмөңдү, кийимдериңди, китептериңди, оюнчуктарыңды таза карма. Биз оюнчуктарыбызды таза кармайбызбы? Бөлмөбүздү. Тимурдун бөлмөсүнүн сүрөтүнө көңүл бургулачы балдар. Тимурдун бөлмөсү кандай экен? Маани берип карагыла. Эми Асандын бөлмөсүн карайбыз. Асандын бөлмөсү кандай экен? Көңүл буруп карагыла балдар. Суроо: бөлмөнү кандай тутуу керек? Тимур менен Асандын бөлмөлөрү кандай экен? Кимиси туура деп ойлойсуң? Балдар, силерге сабак жактыбы? Эгер сабак силерге жаккан болсо, тапшырманы алабыз. Сен кайсы эрежелерди сактайсың? Өзүңдүн бөлмөңдүн сүрөтүн тартып кел. Силер дагы өзүңөрдүн бөлмөңөрдүн сүрөтүн тартып суроого жооп бересиңер.